Бүгүн биз сизге Рембрандттын драмалык портретине жарык схемасын кантип орнотуу керектигин айтып беребиз. Анан кантип жарыктын жардамы менен мындай көрүнүштү, мындай сүрөткө айландырсак болот. Мына ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин атым Алынбай Асымов, мен Media Kitchen Production студиясынын оператору жана жарык берүү боюнча адисимин. Сиз болсо биздин баракчага катталып, тартуу аянтчасында съемканын жүрүшү, жарык орнотуу жана башка лайфхак тууралуу көбүрөөк маалымат алыңыз. Алгач Рембрандттын ким же эмне экендигин кеп кылсак. Рембрандт голландиялык залкар сүрөтчү, жарык жана көлөкө боюнча белгилүү адис. Адамдын жүзүнүн бир бөлүгүндөгү жарык менен көзүнүн алдындагы жарыктан үч бурчтукча пайда болушу анын портретиндеги визиттик картасы болгон. Бул жарык схемасы сүрөтчүнүн студиясынын бир тарабындагы терезе бийик болгондугунан улам орун алган. Эми мынтип 400 жыл өткөндөн кийин да дал ушул бийик терезеден улам пайда болгон Рембрандттын схемасын дээрлик Голливудда жана фотографтар жүздөрдү жарыктандыруу үчүн колдонуп келишет. Биздин бул кадрдагы жарыктандыруунун көйгөйү эмнеде? Сүрөт начар, жашыл түздө. Сүрөт жалпак көрүнүп, ал эми каарман арткы фонго сүңгүп калган. Жалпылап алганда бул кадрда кызыктуу жана драмалык эч нерсе жок. Бул кадрды жакшыртуу үчүн биринчиден приборлорду өчүрөбүз. Үстүнөн жумшак жарык булагын софтбокс менен 45 градуста коебуз. Ошондо гана Рембрандт боюнча 3 бурчтук каармандын бетине кандайча коюлганын көрө алабыз. Биз көрүп тургандай эле каарманыбыздын бетине жарыксыз бөлүгү бир аз күңүрт болуп турат. Аны ойдогудай жарык алып келүү үчүн бизге кадимки эле чагылдыргыч зарыл, мисалы өнөр жайы пенопласттын бөлүгүн колдонсок болот. Ал эми фонду жарыктандыруу үчүн бизге жарык булагы катары кадимки эле торшерди колдонсок болот. Бирок торшердин жарыгы жетишсиздүү экенин көрүп жатабыз. Практикалык жарык булагынын таасирин күчөтүү үчүн жылуу контурдук жарыкты колдонобуз. Демек, караңгы бөлмөдө Рембрандт боюнча портретти түзүү үчүн бизге керектүү нерселер 45 градус жумшак боюнча коюлган негизги жарык булагы, толуктоочу жарык булагы катары чагылдыргыч, мисалга пенопласт. Кадр визуалдык кызыгуу жана теңдикти жаратуу үчүн практикалык жарык булагы катары торшер, каармандын дубалдан ажыратуу үчүн контурдук жарык. Бирок Рембрандт жарык схемасын түзүү үчүн терезеден түшкөн жарык жетиштүү болушу мүмкүн. Андай учурда бөлмөдөгү жарыкты өчүрүп, күндүн нурун актёрдун бетине багыттап, күңүрт бөлүктөрдү чагылдыргыч менен толтурсак болот. Эмесе биз Рембрандт боюнча жарык схемасын карап чыктык, ал эмне үчүн керек жана аны кантип түзүү керектигин үйрөндүк. Эгер бул видео пайдалуу болсо, биздин баракчага катталып, лайк басыңыз жана кийинки чыгарылыштарды өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле кайсы жарык схемасы тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, комментарийге жаза кетиңиз.